жарык бизден жаралат. Калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу бул энергетиктердин эл алдындагы милдети экени айдан ачык. Президент Садыр Нуркожоевич Жапаров эскирген энергетика тармагын өз көзөмөлүнө алып, энергетикалык таңкыстыктан чыгуу үчүн бир катар тапшырмаларды койгон. Аны менен катар тармакты өнүктүрүү үчүн өлкө башчысы ар дайым колдоо көрсөтүп келет. Кылым курулушу атыккан Камбар-Ата биргесинин курулушу башталганын өзүңүздөр билесиздер. Инвесторлар тартылып да жатат, табылып да жатат. Кудай буюрса, биз каржылайбыз деген инвесторлор кезекте турат. Бул кылым курулушун ишке ашырып алсак, өндүргөн электр энергияларыбызды экспорттой баштайбыз. Бүгүнкү күнгө чейин өзүбүз суу башында туруп, электр энергияны чет өлкөлөрдөн импорттоп келгенбиз. Бул биз үчүн бизге чейинки ушул тармакка көңүл бурбай, импорт алып келип жүргөн жетекчилер үчүн уят иш болчу. Кыргызстаныбыздын суу байлыгын туура үнөмдүү пайдалануу менен буюрса, алдыда келе жаткан аз убакытта электр кубатын экспорттоого жетишебиз. Ар бир үйгө жарык, жылуулук тартуулаган энергетика министрлиги акыркы 5 жыл аралыгында алгылыктуу иштерди аткарды. Бул энергетика тармагындагы өнүгүүнүн бир кадамы десек болот. Тактап айтканда, 30 жыл бою эскирген энергетиканын 30% жаңыланды. Министрлик тарабынан аткарылган иштер боюнча 5 жылдын жыйынтыгын факт менен тизмелеп көрсөтүп берүүнү туура көрдүк. 2021-2025 жылдар аралыгындагы реформалар эскирген энергетика тармагын жаңы жолго салып, өнүктүрүү үчүн эң биринчи реформа жасалууга муктаждык жаралган. Бул багытта өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык тармакта бир катар реформалар жасалган. Алардын катарын төмөнкүлөр толуктайт. ГЭСтерди куруу, ишке киргизүү жаатында дирекциянын түзүлүшү, улуттук энергия холдинг ачык акционердик коомунун жоюлушу, электр станциялар ачык акционердик коомунун Каракөл шаарына көчүрүлүшү, энергия компаниялардын финансылык абалын чыңдоо, электр станциялары ачык акционердик коому тейлеп жүргөн отканалардын Кыргыз жылуулук тармагы мамлекеттик ишканасынын өткөрүлүп берилиши, абоненттер менен иштешүү үчүн ыңгайлуу болгон Мой Свет мобилдик тиркемесинин ишке кириши, Кыргызстан боюнча чалуу борбору уюштурулду, сатуу бөлүмдөрүнүн жана системалык оператордун өзүнчө бөлүнүшү, бизнес процесстерин автоматташтыруу, ERP система киргизүү, энергиянын кайра жаралуучу булактары тууралуу мыйзамдын жаңыланышы, акылдуу эсептегичтердин орнотулушу, энергетикага өзгөчө кырдаал режиминин киргизилиши, Кыргыз жылуулук тармагы муниципалдык ишканасынын жергиликтүү бийликке өткөрүлүп берилиши, ЖЭПтин Бишкек мэриясынын балансына өткөрүлүшү, ортомчу компаниялардын саны 24-төн 12-ге кыскартылды. 2022 жылы энергетика секторунда 4 бөлүштүрүүчү энергетикалык компанияларды Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомуна кошуу жолу менен реформа жасалган. Реформанын натыйжасында дебитордук жана кредитордук карыздардын азайышы камсыз кылынды. Бардык энергия система боюнча башкаруунун бухгалтердик эсептин, сатып алуулардын бирдиктүү системасы борборлоштурулду. Бюджеттердин консолидациясы камсыздалды. Бүтүндөй республика боюнча энергия системанын ишине контроль күчөтүлдү. Оңдоо иштерин жүргүзүү боюнча бирдиктүү, жергиликтүү ченемдик укуктук актылар иштелип чыкты. 2025 жылдын 24 апрелинде номер 227 Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2025-2030 жылдарга электр энергиясына карата орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө токтому кабыл алынды. Бул орто мөөнөттүү тарифтик саясаты энергетикалык компаниялардын каржылык тартыштыгын азайтып, бюджеттик субсидияларга болгон муктаждыкты кыскартууга, ошондой эле электр энергиясын үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн энергетикалык жабдууларды жаңыртууга жана модернизациялоого багытталган. Энергетика тармагындагы карыздар Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 28 ноябрында номер 661 электр станциялары ачык акционердик коому жана Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомуна финансылык жактан чыңдоо жөнүндө токтомуна кол коюлган. Ага ылайык энергия системанын карыздары 137 миллиард сомдон 25 миллиард сомго чейин азайды. Кийинки жылы толугу менен жабылат. Кредиттерди капиталдаштыруу боюнча маалымат Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 28 ноябрындагы номер 661 ачык акционердик коомдордун финансылык жактан чыңдоо жөнүндө токтомуна ылайык
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун уставдык капиталын көбөйтүүгө 70 миллиард 361 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бул акча каражаты өз кезегинде кредитти жабууга жумшалган. Анын ичинде 2023 жылы 5 миллиард 395 миллион сом, 2024 жылы 27 миллиард 900 миллион сом, 2025 жылы 37 миллиард 66 миллион сом, 2026 жылга Финансы министрлиги тарабынан дагы 15 миллиард 373 миллион сом бөлүү пландалууда. Мындан тышкары 2023 жылдан 2025 жылга чейин өздүк каражаттардын эсебинен 5 миллиард 690 миллион сом кредит төлөнгөн. Ири ГЭСтердин 2021-2025 жылдар аралыгында реконструкцияланышы жана кубаттуулуктун жогорулашы. СССР убагында салынып, электр энергиясын өндүрүүдө өз кызматын мөөнөтүнөн ашыкча аткарып, эскилиги жеткен ири ГЭСтерди реконструкциялоо жана алардын кубаттуулугун жогорулатуу энергетика министрлигинин негизги максаттарынын сап башында турган. Акыркы 5 жыл аралыгында 3 ири ГЭСти реконструкциялоо жумуштары ишке ашырылды. Ат башы ГЭСин реконструкциялоо долбоорунун алкагында 2020 жылдан 2022 жылдар аралыгында ГЭСтин 4 гидроагрегаты жаңыга алмаштырылган. Жыйынтыгында ат башы ГЭСтин жалпы кубаттуулугу 40 мегаваттан 45,7 мегаватка жогорулатылды. Тартылган инвестициянын көлөмү 22,2 миллион АКШ долларын түзгөн. 2021 жылдан 2025 жыл аралыгында Токтогул ГЭСинде 4 гидроагрегаттын модернизациялоо иштери аткарылып, жалпы 1200 мегаватка 240 мегаватт кошулду. Тартылган инвестициянын көлөмү 226,4 миллион АКШ долларын түзгөн. Ал эми 2024-2025 жылдары 3 Коргон ГЭСинде 2 гидроагрегаттын модернизациялоо иштери аткарылып, жалпы ГЭС 180 мегаватка 18 мегаватт кошулду. Тартылган инвестициянын көлөмү 38 миллион АКШ долларын түзгөн. Жалпысынан алганда 2021-2025 жылдар аралыгында ири ГЭСтердин гидроагрегаттарын реконструкциялоо менен ГЭСтердин кубаттуулугу кошумча дагы 263,7 мегаватка көбөйтүлдү. Курулуп, ишке берилген Чакан ГЭСтер. Чакан ГЭС куруп, электр энергиясын өндүрүү, тармакты өнүктүрүүгө өз салымды кошом деген инвесторлор үчүн мамлекет тарабынан жеңилдетилген шарттар түзүлүп, жыйынтыгында 2021-2025 жыл аралыгында жалпы кубаттуулугун 108,88 мегаватт болгон 26 Чакан ГЭС курулуп ишке берилген. 2023 жылы Орто Токой Чакан ГЭСинин курулушу боюнча келишимге кол коюлуп, учурда курулуштун 75-80% бүткөрүлдү. Болжол менен ГЭС 2026 жылдын 1-кварталында ишке берилет. Каракөл ГЭСин куруу иштери 2023 жылы башталып, 2025 жылдын 27 октябрында Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусунда ишке берилди. Ошол эле жылы Лебединовка гидроэлектр станциясын реконструкциялоо долбооруна кол коюлуп, учурда башкы подрядчы тандалды. Болжол менен долбоор 2027 жылдын декабрь айында аяктайт. 2024 жылы Папан Чакан ГЭСин куруу иштери мамлекеттик жекече өндүрүштүн алкагында жүзөгө ашырылууда. Болжол менен долбоор 2027 жылдын 3-кварталында аяктайт. Ошол эле жылдын август айында Крит долбоорунун алкагында Ылдыйкы Тар ГЭСин куруу жана Быстровка ГЭСин реконструкциялоо боюнча долбоор старт алган. Болжол менен курулуш иштери 2028 жылы аяктайт. 2025 жыл автоунаа инфраструктурасын жакшыртуу жана жашыл энергетиканы өнүктүрүү максатында Чакан ГЭС ачык акционердик коому өз каржы эсебинен 10 электромобилдик кубаттоочу станцияны орнотту. Энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү. 2023 жылы 5 күн электр станциясы ишке кирген. Азыркы учурда өлкө боюнча кубаттуулугу 1,95 мегаватты түзгөн күн электр станциясы иштеп жатат. Ушул жылдын дагы бир жагымдуу жаңылыгы кубаттуулугу жалпы 3150 мегаватты түзгөн 5 күн электр станциясын жана 1 шамал электр станциясын куруу боюнча компаниялар менен инвестициялык макулдашууларга кол коюлду. Жалпы инвестиция 4215 миллиард АКШ долларын түздү. Мындан тышкары 2025 жылдын 24 декабрында Eternal энергия ЖЧКсы тарабынан ишке ашырылып жаткан 100 мегаватт кубаттуулуктагы күн электр станциясын пайдаланууга берүү пландаштырылууда. 2021-2025 жылдар аралыгында курулуп пайдаланууга берилген объектилер: калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн эң биринчи кезекте энергетиктерде жетиштүү шарт түзүлүшү керек. Мындан улам энергия компанияларда 2022-2025 жылдар аралыгында 14 даана административдик имараттар курулуп жана реконструкцияланып ишке берилди.
Кыргызстанда АСКУЭ борборлоштурулган системасын башкаруу боюнча улуттук операциялык борбор ачылды. Долбоор Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги жана Корея эл аралык кызматташтык агенттиги тарабынан ишке ашырылды. Улуттук операциялык борбор 1,5 миллионго чейин акылдуу эсептегичтерди башкарууга мүмкүнчүлүк түзөт. Долбоор энергетика тармагында санариптештирүүнү жана энергияны үнөмдөөнү күчөтүүгө багытталган. Атайын техникалар менен камсыздоо. 2021-2025 жылдар аралыгында энергия компанияларга жана Кыргыз көмүр ачык акционердик коомуна өздүк каражаттын эсебинен жалпы 522 даана атайын техникалар сатып алынды. Анын ичинде энергия компанияларга 373 атайын техника, ал эми Кыргыз көмүр ачык акционердик коому 149 атайын техникалар менен камсыздалды. Акыркы 5 жыл аралыгында 19 даана 35-110 киловольт көмөк чордондор курулду. 1003 даана 10,04 киловольт кошумча трансформаторлар орнотулду. 1416 даана 10,04 киловольт трансформаторлардын кубаттуулугу жогорулатылды. Темир бетон. Учурда республика боюнча 5 темир бетон цех иштеп жатат. Бул цехтерде СВ 95, 105, 110, 164 темир бетон мамаларынан тышкары трансформатордун алдына коюлуучу шакекчелер, темир бетон кабель жаткырылуучу лотоктор, трансформатордук көмөкчөрдүн тосмолору өндүрүлөт. Өндүрүлгөн буюмдар энергетика тармагынын ички керектөөсүнө керектелет. Жылдык өндүрүм 11200 даана темир бетон мамысы. Өндүрүш баардык техникалык мүнөздөмөлөргө толугу менен жооп берет. 2023-2025 жылдар аралыгында 56,8 миң даана темир бетон мамычалары орнотулду жана алмаштырылды. СИП-2 2021-2025 жылдар аралыгында 2331 километр 0,4 киловольт аба чуалгылары СИП-2ге алмаштырылды. 2022-2025 жылдар аралыгында 734.290 даана эсептегич приборлору акылдуу эсептегичке алмаштырылды. Жарыксыз айылдар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун берген тапшырмасы менен 2023-2024 жылдар аралыгында электр энергиясы менен камсыз болгон айылдар. 2023 жылы Кең Суу айылы жана Ак Көл айылы. 2024 жылы Зардалы айылы. 2025 жылы Нарын районунун Казан Куйган айыл аймагында жайгашкан Караүңкүр жол төйлө пункту электр жарыгы менен камсыздалды. Каса 1000 долбоору 2025 жылдын март айында толук аяктады. Чубалгы баардык техникалык талаптарга ылайык сыноодон өткөрүлүп, эксплуатациялоого даяр болду. Бул ири курулуш иши Кыргызстандын энергетикалык системасын чыңдоого, регион аралык байланыштарды кеңейтүүгө жана келечекте экспорт көлөмүн көбөйтүүгө шарт түзөт. Электр энергиясын колдонуу. Акыркы жылдары өлкөдө электр энергиясына болгон суроо талап туруктуу түрдө өсүүдө. Өнөр жай ишканаларынын кеңейиши, жаңы социалдык жана турак жай объектилеринин курулушу, электр жабдууларын санариптештирүү жана энергияны көп талап кылган технологиялардын кеңири колдонулушу электр энергиясынын керектөөнүн жыл сайын көбөйүшүнө алып келүүдө. Алсак, 2018 жылга салыштырмалуу электр энергиясын колдонуу 20%га жогорулап, 200 миңден ашуун керектөөчү кошулган. Жоготуулардын азайышы. Дебитордук карыздардын өсүшүнө жол бербөө, анын ичинде электр менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле керектөөчүлөрдү электр менен камсыздоонун сапатын жакшыртуу, жоготууларды азайтуу максатында республика боюнча акылдуу эсептегичтер этап менен орнотуу ишке ашырылууда. Эгерде 2010 жылы 0,4-35 киловольт электр тармактарында жоготуулардын көлөмү 26,7% болсо, анда 2022 жылы 12,13%ды түзгөн. 2025 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча жоготуулар 9,36%ды түздү. Айлык маянанын жогорулашы. Энергия системанын реформасынын натыйжасында кызматкерлердин айлык маянасы 2022 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин 2 эсеге жакын жогорулатканга шарт түзүлдү. 2021 жылы Кыргыз көмүр ишканасынын кызматкерлеринин орточо айлык акысы 30.800 сомду, ал эми 2025 жылы 68.600 сомду түзгөн. Акыркы 4 жыл ичинде эмгек акынын өсүшү 2,2 эсени түздү. Абоненттердин төлөөсү. Жыл сайын керектөөчүлөрдүн колдонулган электр энергияга болгон төлөмдөр 100%дан жогору болуп, бул керектөөчүлөрдүн жоопкерчилигинин артканын жана санариптештирүү иштерин жүргүзүүнүн алкагында натыйжалуулугун көрсөтүүдө. Нефт тармагы.
Бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине караштуу Кыргыз нефтказ муниципалдык ишканасы Кыргыз-Түрк Кыргыз нефтказ ачык акционердик коому менен биргеликте 22 мунай скважина оңдоо жана даярдоо иштерин жүргүздү. Скважиналарда топографиялык иштер жүргүзүлүп, скважиналарга электр зымдары тартылды. Түндүк Сок жана Чоңгара Галча кенинде 9 скважинада геофизикалык изилдөөлөр жүргүзүлдү. Баткен облусунун Кадамжай районунда өндүрүш кубаттуулугу суткасына 500 тонна мунайды кайра иштетүүчү заводдун курулуш иштери жүргүзүлүп жатат. Долбоор боюнча жалпы 150-250 иш оруну камсыздалат. Газ тармагы 2021-2025 жылдар аралыгында Бишкек шаарын жана Чүй облусу боюнча жалпы 18 айылдар жана жаңы конуштар газдаштырылып, жалпы 33 миллиард сом инвестиция тартылды. Көмүр тармагы Кыргыз көмүр ачык акционердик коому тарабынан 2021-2025 жылдар аралыгында жалпы 700 000 тоннадан 1 миллион тоннага чейин көмүр казылып алынды. Ал эми көмүр тармагы боюнча кошумча 23 лицензия алынды. Анын ичинен учурда 8 көмүр кени ачылып иш алып барууда. Алар Загара, Урмизан, Кара Кече, Торугарт 1, Беш Бурхан, Кожо Келен, Маркай, Сүлүктүү Тала. Жакында дагы 2025 жылдын 25 декабрында 2 көмүр кени ачылат. Ошондой эле тартылган инвестиция 87 миллион АКШ долларын түзөт. Ал эми 2023 жылы Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун Кара Кече филиалына бир даана имарат курулуп ишке берилген. 2025 жылы Бишкек шаарында жайгашкан Кулатов 24 дарегиндеги имаратты оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, борбордук аппараттын кызматкерлери жайгашкан. Мерчемделип жана ишке ашырылып жаткан ири долбоорлор. Кылым долбоору аталган жалпы кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбарата 1 кесин куруу долбоорунун 2014 жылы иштелип чыккан техникалык экономикалык негиздемесин актуалдаштырууга сынак өткөрүлүп, аткаруучу менен келишим түзүлүп, иштер аткарылууда. Бүгүнкү күнгө карата ГЭСтин платинасынын тиби аныкталды. Бул иш-чараларды ишке ашырууга Дүйнөлүк банк тарабынан мурда бөлүнгөн 5 миллион АКШ долларына кошумча дагы 13,6 миллион АКШ доллары бөлүнүп берилип, ал эми Камбарата 1 ГЭСинин негизги курулуш иштерине дагы Дүйнөлүк банк тарабынан Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстанга 1,5 миллиард АКШ долларын бөлүп берүүсү каралууда. Мындан тышкары уюштурулган жолугушуулардын жана иш-чаралардын алкагында Камбарата ГЭС 1 долбооруна 9 донор 2,5 миллиард АКШ долларына каржылоого кызыктар экенин билдирди. Долбоордун айлана чөйрөгү жана социалдык чөйрөгө тийгизген таасирин баалоону иштеп чыгуу аяктады. Бул иш-чараларды ишке ашырууга Дүйнөлүк банк тарабынан 18,6 миллион АКШ доллары бөлүнүп берилген. Өкмөттөр аралык макулдашуунун долбоору 2025 жылдын 30 сентябрында Казакстан Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын энергетика министрлерине жөнөтүлүп, учурда Өзбекстан, Казакстан тараптан сунуштарын жана сын пикирлер келип түштү. Кыргыз Республикасынын ведомстволор аралык тобунун эксперттик деңгээлдеги сүйлөшүүлөргө даярдык көрүү иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары, энергетика министрлиги тарабынан акыркы 5 жыл аралыгында энергетика тармагына инвестиция тартууга өзгөчө көңүл бөлүнүп, ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Алардын катарында Камбарата 2 ГЭСинин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү, кубаттуулугу 912 мегаватты түзгөн Казарман ГЭС каскадын куруу, кубаттуулугу 1305 мегаватты түзгөн Суусамыр Көкөмөрен ГЭС каскадын куруу, Күрүпсай ГЭСин реконструкциялоо долбоорун ишке ашыруу, кубаттуулугу 100 мегаватты түзгөн Куланак ГЭСи курулууда. Чаткал дарыясындагы ГЭСтердин каскадын куруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Жуңгал районуна Кара Кече жылуулук электр станциясын куруу долбоору ишке ашырылууда. Кубаттуулугу 220-110 киловатт болгон Исана көмөк чордонун куруу мерчемделүүдө. 2026 жылы узундугу болжол менен 90 км болгон 220 киловольттук Тамга Каракол аба чубалгысынын курулушу пландалууда. Мерчемделген ири масштабтуу жашыл энергия долбоорунун алкагында Европа өлкөлөрүнө, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрү менен биргеликте жашыл энергияны экспорттоо максатында Каспий деңизин түбүн бойлой туруктуу токтун кабелдик линиясын куруу каралууда. Кыргызстанда биринчи жолу 2024 жылдын 16 сентябрында Бишкек шаарында Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн энергетика министрлеринин 4-чү жыйыны болуп өттү. Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлдү. Жыйын мындан ары өз ара ишенимдүү, конструктивдүү жана натыйжалуу кызматташтыкты, ошондой эле түрк мамлекеттеринин боордош элдеринин ортосундагы достук мамилелерди чыңдоого өбөлгө түздү. Отурум Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин, тактап айтканда Азербайжан, Казакстан, Түркия, Өзбекстан, Кыргызстан өлкөлөрүнүн жана Байкоочу
экинчи катары Түркменстан жана Венгрия өлкөлөрүнүн катышуусунда өттү. 2025 жылдын 29-30 июнунда энергетика министри Таалайбек Ибраевдин демилгеси менен Ысык көл облусунун Каракол шаарында Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин энергетика адистеринин арасында 2025 жылдын мыкты бөлүштүрүүчү электр бригадасы аталышындагы кесиптик чеберчилик боюнча мелдеш өткөрүлдү. Мындан тышкары 2025 жылдын 10 декабрында Кыргыз Республикасынын энергетика министри Таалайбек Ибраев Стамбул шаарына иш сапары менен барып, Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттеринин энергетика министрлеринин 5-жыйынына катышты. Министрдин башка өлкөнүн министрлери менен болгон мамилеси жана кызматташуусу. Энергетика министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн реформанын алкагында тармакты өнүктүрүү боюнча бир катар иштер аткарылып, алар менен катар инвестиция тартуу жагына өзгөчө көңүл бөлүндү. Мунун негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасына ылайык, энергетика министри Таалайбек Ибраев тармакка инвестиция тартуу үчүн болгон күч аракеттин жумшап, чет өлкөлөрдүн министрлери, бизнесмендери, компания жетекчилери, банктар менен тыгыз кызматташты. Буга ылайык министрлик тарабынан 5 жылда бир катар келишимдерге, меморандумдарга кол коюлуп, ири долбоорлор башталды. Себеби министрдин негизги максаты калкты үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыз кылуу жана долбоорду ишке ашыруу болду. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги менен долбоорлорду биргеликте ишке ашыруу боюнча Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Түркия, Түркменстан, Россия, Азербайджан, Вьетнам, Азия өнүктүрүү банкы, Дүйнөлүк банк жана башкалар менен тыгыз иш алып баруу жылдан жылга тереңдеп жатат. Муну менен катар энергетика министрлиги Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары менен ар дайым тыгыз иш алып барып келет. Буга ылайык депутаттар энергетика тармагын өнүктүрүүгө багытталган бир катар долбоорлорду колдоп беришкен. Анткени энергетика тармагы бир гана энергетиктерге эмес, бүтүндөй өлкө үчүн өнүгүүнүн сап башында турган тармак. Энергетика тармагынын ардагерлери. Энергетика тармагы өлкөнүн өнүгүүсүнүн негизги тиреги. Бул тармактын калыптанышына жана бүгүнкү деңгээлге жетишине энергетикадагы ардагерлерибиздин эмгеги эбегейсиз зор. Алар өз өмүрүнүн эң мыкты жылдарын электр станцияларын курууга, электр тармактарын тейлөөгө жана калкты жарык менен камсыз кылууга арнашкан. Ардагер энергетиктер оор шарттарда түн уйкусун бөлүп, кыштын суугуна жана жайдын аптабына карабай иштешкен. Биз энергетикадагы ардагерлерибизди терең урматтап, алардын эмгегин жогору баалайбыз. Учурда энергетика тармагында 105 ардактуу энергетигибиз бар. Кызматкерлер үчүн эс алуу жайлары. Жумушчулар зыяндуу, оор шарттарда иштегендиктен жыл сайын жай мезгилинде эс алуу жана ден соолукту чыңдоо үчүн шарттар түзүлөт. Мисалы, Ысык көл облусунда жайгашкан Эл Нуру пансионатында жеңилдиктер менен эс алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Жыл сайын жайкысын 2000ге жакын энергетик эс алышат. Ошондой эле Жалал Абад электр тармактар ишканасынын кесиптик бирликтерине караган Кара Алма эс алуу жайына жылына бир нече кызматкерлер эс алышат. Айта кетсек, аталган эс алуу жайы 2001 жылдан бери энергетиктерди тейлеп келет. Эс алуу жай 80 орунга ылайыкталган. Эске сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын 1-18 декабрь күндөрү Татарстандын Светская компаниясынын чакыруусу менен Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун адистери чыңалууда иш алып баруу боюнча атайын окуудан өтүштү. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун окуу борборунун потенциалын чыңдоо долбоору ишке ашырылууда. Мындан тышкары, министр келечекте энергетика тармагына кесипкөй адистерди тартуу максатында Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин жана 100-чү кесиптик лицейдин студенттери менен жолугушуу өткөрүп, өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, аларга тармактагы аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берип, келечекте алар аткара турган иштер көп экенин айтып, патриоттуулукка чакырып, окуу жайлар менен биргеликте кызыктыруучу иш-чараларды өткөрүп келет. Энергетика министрлиги мындан ары дагы тармакты өнүктүрүү боюнча өз ишин уланта берет.